Буга чейин анчалык маани берилбей келе жаткан Ташкөмүр шаарына караштуу Кызылжар айылындагы республикага түз баш ийген Кызылжар аймактык психиатрдык ооруканасынан качып чыгып, милицияны өлтүрүүгө катышып, натыйжада атып өлтүргөн Завур Магометовдун окуясынан кийин коомчулуктун көңүлүн бурууда. Аксы районунун Кербен шаары менен Ташкөмүр шаарынын ортосундагы Кызылжар 12 деп аталган айыл Ташкөмүр шаарынан 22 км, Кербен шаарынан 40 км аралыкта тоолордун арасында орун алган. Шаарчы 2-3 бөлүктөн туруп, мектеп окуучулары мектепке каттоодо алыстан келип кыйналганына күбө болдук. Кызылжар 12 айыл аймагынын башчысы Жаныш Жанызаковдун айтымында, бул жерде 1952-1961 жылдары уран шахтасы ачылып, ошого негизделген шаарча 1962 жылы уран шахтасы жабылгандан кийин бош калган имаратты толтуруу үчүн Сузаркан районундагы Серный айылындагы психиатрдык оорукананы ушул жерге көчүрүп келген экен. Убагында бул оорукана 122 киребетке ылайыкталып ооруларды тейлеп турган. Азыркы учурда 325 тегерегинде пациент дарыланып жатканын айтты. Мындай. Мынау 52 жылдары 50 жылдары 49-48 жылдары кыргыз нефти болгон берде нефти разведка деп туруп эл жыйылган. Нефти разведкага эл жыйылып, капас алып, зымденке казып, эптеп бир нерсе кылып жашап, эл чогулуп, баягы татар, орус, интернационалдык болуп жашап, бул жерде адамдар көп болгон. Уран чыккан берде, уран каскан берде. Нефт деген уран болгон. Уранды каскан, о уран жай каскан жер. Берде жер үстү бардыгында уран бар. Мына кызыл көк болуп турбайбы? Уран бар берде ичинде. Берге өзү мүмкүн эмес жашоого. Ага болбойт, көнүп калганбыз да. Бирок мен бардыгын билем ийне жүүнө чейин берди больницаны. Был кеткенini. Бирок берде кармашка мүмкүн эмес айланайын. Мына экинчи отделениени кармашка мүмкүн эмес. Экинчи отделение үстүндө 6, орт түбүндө экинчи отделениени коюп койгон. Мүмкүн эмес да кагылайын. Адам өлтүрүп келген, наша чегип келген, кыз зордуктаганбы, хулиганствода жүрген, групповой. Буларды алып келип берге кылып жубаш керек. Айылда 550 түтүн эл жашайт. Көпчүлүгү Россия жана башка жакка барып иштеп келишип турат. Жашоочулар негизинен психиатрдык оорукана, бир мектеп, 2 бала бакча жана үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштешет жана мал кармашат. Бул жерде жашоо коркунуч туудуруп атат. Мисал үчүн биз да тынч жашабыз келет да. Өзү ала кандай жер болсо, бул жерде элдер основной ушу кичинекей эле больница үчүн эле кармалып турат. А так эч жактын келечеги мындай жок бул жерде деле. Анан эң немеси бул жерде элдер основной Россия менен тиричилик кылышат. Анан бул жерде бүт эле жаштар кетип калат Россияга. Анан картаңдар калат, алардын алы эмнеге жетет? Жаш балдарыбыз калат, өспүрүмдөр. Бул биз үчүн абдан коркунуч туудурат. Муну үчүн жакшылап териштирип караш керек. Бул жерде мен ойлойм, мындай жерлерди башка жактарга алып кетиш керек. Жаныш Жанызаков айыл аймак башчысына 1 жыл мурун конкурстун негизинде келген. Шаарча Ташкөмүр шаарчасында карайт. Техникалык 2 кызматкерди кошпогондо өзүнөн башка 2 адам иштейт. Айыл аймагынан 1 жылдык бюджетти 620 000 сомду түзөт. Шаарчада жашагандар ар жактан уран шахтасы иштеп жатканда жана оорукана ачылганда кошо келишип, отурукташып калган. Завур Магометовдун окуясынан кийин Бишкек шаардык 1-май райондук сотунун токтомунун негизинде Жалал Абад областындагы Кызылжар аймактык психиатриялык ооруканасында ал жерде текшерүүгө уруксат берилип, Бишкектин милициянын ыкчам тергөө тобу 17 февраль күнү текшерип жаткан учурда олардын ортосунда кагылышуу болуп, козголоң чыгарышып, баррикаданын артына жашынып калышкан. Натыйжада 6 милиционер жана 3 медициналык кызматкер жаракат алышып, алардын ичинен 7 адам амбулатордук дарылоо алса, 2 адам Ташкөмүр шаарындагы ооруканага жаткырылган. Ички иштер министрлигинин оперативдүү маалыматы боюнча, текшерүү учурунда Ширенкенин кутучасындагы наркотикалык затка окшогон нерсе, шектүү сөздөр жазылган дептер, 4 кол телефон жана бир нече сим карта табылган. Ошондой эле аларда бычак болгонун областтык ички иштер бөлүмүнүн пресс катчысы Жусуп Камбаралиев маалымдады. Бирок ошол учурда дарыланып жаткан оорулуулардын арасынан нааразычылык билдирип, милициянын талабын аткаруудан баш тартып, жанындагыларды милицияга каршы активдүү аракетке чакырган. Ал чакырыкты ошол номер 2 бөлүмдө жаткан 48 адам колдоп, башаламандык уюштурушуп, коридордогу ашканадагы терезелердин айнегин талкылап, милиция кызматкерлерине каршылык көрсөткөн. Шаарчадагы аймактык ооруканада 20 жыл санитар болуп иштеп, пенсияга чыккан Расул Шабданов аксакал оорукананын көйгөйүн абдан жакшы билерин. Бирок саясатка аралашпайын деп окчун кармап жатканын айтты. Расул аксакалдын айтымында, Союздун учурунда да ушул ооруканадан качып чыккандардын амал өлтүргөн окуясы болгон. Ал жеке пикиринде коркунучтуу оорулуулардын өзүнчө кармаш керек, же кайтарууга алыш керек деп эсептейт. Наша чегип алган 1,5 ооруканадан чыгып, айыл аралап кетиши толук мүмкүн экендигин айтты. Берге өзү мүмкүн эмес жашоого. Ага болбойт, көнүп калганбыз да. Мына азыр мен 45 жылдан бери жашайм агалайын. Балдарым, нөрелерим да иштеп атат. Эгер Союздун учурунда эмне кылып элеңиз? Союздун убагында мен ушул эле больницада иштедим 20 жыл. Эмне болуп иштедиңиз? Психиатрик санитар болуп иштедим.
20 жыл судебный отделениеде психиатрический больница бар. Областной, республиканский психиатрический больницада суд мед эксперт деп коет. 45 күн кармап, бирөөнүн адам тагдырын чечиш керек. Сиздин тагдырыңызды. Анан жүрүш турушун кандай абалда келди, кандай абалда кетиш керек. Аганын дегенин коюш керек ошого. Кандай алкогольныйбы? Эми жанагыдай наша чеккенби? Башка иштерди кылганбы? Ички дүйнөсүн айтпай кое турганы бар, айта турганы бар, жашырганы болот. Ар кандайлар болот кагалай. Эр кандай адамдар бар. О дуалды жарамыштайм дегендер чыккан. Дуалды жарамыштаймын. Ближний подкади дорогой. Я тебя убью как деп мындай бугайт этет да. Эгер сознательный адамдар берге кылып чыгыш керек. Главврачапка тыгып койгон, ошол бойдон калып калды. Бегматтын кылган иши. Которгон. Даже инфекционный больница алып келген айга коймогон. Азыр инфекционный больница тетиги сазырда турчу судебный жанында экинчи отделениянын ордунда. Коргону бар. Ошо. Мына жанында туберкулез ошол. Ошо инфекционный отделение ошол. Ошо жака коюп койду. Мен анда көчүп келмеген мына жерге. Мен айттым, мектепте 700 бала окууда. Элдин ортосуна инфекционный больницаны алып келип койдуңар. Кандай болуп жашайбыз биз? Бу контакт эмне болобуз кийин акыр жагы? Биз көбөлүп кетебиз, 70 барып калдык. Алар эмне болот аркабызда бала чака деп. Мен катуу кириштим калай. Орозалы Карасартов, Калыйнур Абдырзаков, Алтынбек Токторов, Жалал Абад областы.